Саламатсыңар менен сүйүктүү өнөктөштөрүм. Бүгүн тарбиялык саат өтөбүз. Тарбиялык сааттын кезектеги темасы Кыргызстан эркин мамлекет. Темабызга максат коюп алсак, Кыргызстандын символикалары менен таанышасыңар. Бири-бириңерди сыйлоого көнүгөсүңөр. Мекенчил инсан болууга, мекенге кызмат кылууга тарбияланасыңар. Андай эмесе балдар, Кыргызстандын символикалары жөнүндө айта кетсем, Кыргызстандын туусу. Туу Кыргыз Республикасынын Жогорку Советинин 1992 жылдын 3 мартындагы токтому менен бекитилген. Анын авторлору Айдарбеков, Чайчыбеков, Иптаров, Матаев, Сыдыков. Кыргыз Республикасынын герби Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1994 жылдын 14 январындагы токтому менен бекитилген. Анын авторлору Абдраев жана Дубанаев. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни Жогорку Кеңешинин 1992 жылдын 18 декабрындагы токтому менен бекитилген. Сөзү Жалил Садыковдуку жана Шабдамбек Кулуевдики. Музыкасы Насыр Давлесовдуку жана Калый Молдобасановдуку. Балдар, мен силерге бүгүнкү темабызга байланыштуу бала өзүнүн шаарын кантип сактап калды деген жомокту окуп берейин. Жомокту маани берип, көңүл коюп, угуп отурабыз. Илгери Жаныбек аттуу каардуу хан жашаган экен. Ал талоончулугу менен кошуна хандарга тийишип туруусу менен белгилүү болчу. Бир жолу Жаныбек хандын куралдуу жигиттери Султан Мамут хандын шаарын курчап алышат. Курчоодо калган шаардыктарга душмандары: "Эгерде силер 3 күндүн ичинде багынып бербесеңер, анда биз силердин шаарыңарды түп тамырын менен жок кылабыз" деп жарыя салат. Султан Мамут аксакалдар менен кеңешип көрөт. Аксакалдар көп ойлонушуп, бул кырсыктан бошоонун бир айласын таба алышпайт. Хандын берген мөөнөтүнүн акыркы күнү кокусунан эле аксакалдар чогулган боз үйдүн жанына эски тон кийип, кунан минген бир жаш бала пайда болот. Бала аксакалдар менен учурашып мындай дейт: "Жаныбек ханга мени жөнөтүңүздөр, мен аны менен биздин шаарды душмандын курчоосунан кандай бошотуунун сүйлөшүп көрөйүн." Бул сөздөрдү угушуп аксакалдар күлүп калышат. Ал эми Султан Мамут болсо ачууланып: "Жогол мындан" дейт балага. "Сен али жашсың, мындай иштерге кийлигишпегин." Бирок баланын тыңдыгын бир аксакал байкап калып ханга мындай дейт: "Менин ханым, ачуу душман акыл дос" деген балага болгон бир ачууңузду мага бериңиз. Чындыгында эле бул бала биздин шаарыбызды сактап калар. Келгиле баланы Жаныбек ханга жөнөтүп көрөлү. Аксакалдар ары-бери сүрүшүп, ары ойлонуп, бери ойлонуп жатып, акыры баланы Жаныбек ханга жөнөтүүнү чечишет. Анда бала алардан эң картаң бир төө жана өтө сакалы узун бир эчки берүүсүн суранат. Аксакалдар балага таң калышат. Бирок сурагандын баарын беришет. Бала төөгө минип эчкини жетелеп алат. Ал душмандарга келет. Баланы көрүп ачуусуна чыдабаган Жаныбек хан мындай деп кыйкырат: "Эмне, Султан Мамуттун хандыгынан сенден чоңураактар, сакалдуулар табылбадыбы?" А бала болсо чочуп койбой жайма-жай: "Эгерде сен, ханым, эң эле картаң менен сүйлөшкүң келсе, анда төө менен сүйлөш. А эгерде сакалдуу менен сүйлөшкүң келсе, анда бул эчки менен сүйлөш" дейт. Хан баланын тапкычтыгына таңданат. "Сен күчтүү жана акылдуу экенсиң" дейт каардуу хан. "Мен сен эмне айтсаң ошону аткарайын, эмнени сурайсың?" "Мага төөнүн терисине баткыдай эле жерди берсе жетишет" дейт бала. Баланын суранычын угуп булутунган Жаныбек хан төөнүн терисине канча жер батса ошончо жерди берүүгө макул болот. Анда бала картаң төөнү жыга тартып соёт, анын терисин ипичке кылып тилип чыгат да ал тилкелердин баарын бири-бири менен бириктирип, узундан узун бир кемер токуп, аны менен шаарды айландырып курчап чыгат. Муну көргөн Жаныбек хан баланын алдаганын түшүнүп, берген убадасына өкүнүп калат. Бирок башка арга жок эле. Хан өз сөзүнө туруш керек болчу. Ошондуктан ал балага курчалган шаарды таштап жигиттери менен чыгып кетүүгө мажбур болот. Ошентип акылдуу бала өзүнүн сүйүктүү шаарын душмандан сактап калат. Балдар, жомокту уктуңар да,
Анда төмөндөгү суроолорго жооп берип көрөбүз. Эмне үчүн Султан Мамут балага ачуусу келди? Бала төө менен сакалдуу эчкени эмне кылды? Аны эмнеге алып барды? Хан баланын айтканына кантип макул болду? А эгерде силер ошол баланын ордунда болгонуңарда эмне кылмаксыңар? Кандай чара колдонмоксуңар? Бул суроолорго жооп беребиз дагы. Мекеним алтын турагым деген темада дилбаян же эссе жазабыз. Кийинки сабакта көрүшкөнгө чейин сак саламатта калгыла.